билимдер менен. Баткенден салам, ардактуу радио каармандар. Кезекте Дуду кеп программасы, аны мен Нуризат Аскарова алып барам. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстандагы мектептердин ачылуусу тууралуу кеп кылабыз. Ал эми сөзсүз түрдө биз студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Тааныштыра кетейин, конокто Баткен шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Ахматбеков Абдилла Аланбекович жана Баткен шаардык кеңешинин депутаты Назарат Гайыпова эжекебиз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ардактуу каармандар, сиздер бизди FM 106 толкунунан угуп жатасыздар жана YouTube каналыбыздан түз эфирде Салам медиа Баткенде биз десеңиз, сөзсүз түрдө түз эфирде көрө аласыз. Өзүңүз кызыктырган суроолоруңуз болсо, сөзсүз түрдө бизге калтырсаңыздар болот. Комментарийге же болбосо байланыш номерибиз 0771 69 05 69 номери. Өзүңүздүн сурооңуз болсо, калтыра кетүүнү унутпаңыз. Жана эскертебиз, бул уктуруу Европа Бирлигинин ресурстарын колдонуп, алда жергиликтүү демократиянын Европа ассоциациясынын колдоосу менен чыгарылууда. Бул уктуруунун мазмуну үчүн жоопкерчилик грант алуучунун аты жөнү боюнча гана жүктөлөт жана Европа Бирлигинин же алданын көз карашын чагылтырбайт. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, 11 ноябрдан тартып Кыргызстандын аймактарындагы 1,5 миңдей мектепте окуу кадимки тартипте жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу 10 ноябрда Билим берүү жана илим министрлиги кабарлап өткөн. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, өлкөдө министрликтин карамагында жалпы билим берүүчү 2292 мектеп бар. Алардын 1489-унда окутуу 2 апта бою тажрыйба түрүндө реалдуу режимде жүргүзүлгөнү жатат. Баарыбызга эле маалым. Дал ушул темада ушуга байланыштуу биз өзүбүздүн конокторубузду чакырып алдык. Анда эмесе баштайбыз. Эң эле алгач агай жана эжеке биз элден келген сурамжылообуз бар. Ошону дагы бир тыңдап көрөлү. Кайсы мектепке барса үч болот экен дагы анан баланы окуган окуганы билинет экен. Ол үйдөгүлөр ишенбей эле аны убакта эмне кылып, менин 3 алып жүргөн нелерим 5 алып атат азыр аябы. Бирок башында эч беле жок. Ону мен айтам, акалары айтат, о бекер ол мына үйдө окутканыңар. Онун көрөт неметкенде ошо ана ошо жака ошо өткөндө телевизордон айтты го, немеге тамакка деген эмени не колдорго себебиз, эмеге башканы беребиз деп ошону түсүнөсөм окуучуда. Вот тесиңден келип айтат, менин балам 1-класста да азыр буюну тааныбай калыптыр дейт. Ола мына ошо жөнөтө бергенде акалары эме кылып, ол немеге ишенбей эле кылып, ата энелер баланы окуй дек, окубайбыз. Кайта неме тур көчөгө деген азыр сәл кийинирээк келди, сәл тур келди, көчө жык бала. Булардан сактанганы каяка барсын. Баштап чыкканда кудук балдарды жалалыңда бар дескен, бирок балдар эмес, өзү зериктик кагылайын. Анан кийин тегиз эл балдарыбыз көчөдө аймалашып атат. Өтеме ошоду кайта баденеди, ошону тазыраак келет деди. Азыркы учурда мектепке балдардын баруусу бир жагынан жакшы деп ойлойм да. Себеби азыркы үйдө мисалы балдар тапшырма кылып атат, башка жасап атат, бирок билим деңгээли өтө төмөн. Мисалы үчүн мен өзүмдүн кызымдын сабактарын биз жасайбыз да көбүнчө. Мурда телефондун зыяндуулугу деп балдарга телефон бербе деген кеңештер көп айтылса, аз телефонду берип тапшырма жаса, ушундай кылалы, сабагыңды көр, башка көр деп үндөгөн сайын, бирок балдардын башында эч нерсе жок, бирок 5-тер, 4-төр чыгып атат. Черегине, башкасыгачы. Бирок ошого талап боло турган билим ала албай жатканын мен сезип турам. Анан мектептер ачылса бир жагдан жакшы, анан экинчи жагынан бир аз кооптонуп турам. Билбейм эми кантип, качан жөнөтөбүз, кандай чечилет. Биз дал ушундай элден сурамжылоо жүргүзгөндө кээ бир ата энелер аябай чындыгында кубанып атышкан. Анткени билим сапаты түшүп кеткен, мисалы мен жасап берип коем, же болбосо байкелери жасап берет, бирок өзү эч нерсе билбейт деп. 3кө окуп жүргөн балам 5кө окуп калды деп, же болбосо дагы ата энелерден келгендери оору болуп атса каякта жөнөтөт эле, мен жөнөтпөйм, мага балам ден соолугу деген дагы болгондо. Ошо кененирээк айтып берсеңиздер. Жакшы болот. Мен баштайм. Микрофонго жакыныраак. Урматтуу радио угармандар, азыр биз ушу ата энелердин айткандарын уктук, ушу балдардын билим сапаты төмөндөп кетти деп.
буга биз мисалы мен кошуламын. Ошол эле мезгилде айтып атышат, балдар көчөдө бардыгы эле бирге ойноп жүрөт, башка болот дегендей. Ал туура. Эми билим сапатын жана бир эжебиз айтып кетти. Балам начарлы окуйт эле, бирок эжекелери 4-5 коюп атат деп. Бул дагы практикада колдонуучу ыкма деп ойлоймун. Себеби бала, биздин да балдарыбыз бар, үйдө бир нерсени оку десең жакшы эметпей, эгерде ошо мезгилде ошол мугалимден жакшы сөз угуп эметсе, кийинки мугалимдин кийинки сабагына жакшы катышып калабы деген бир үмүт менен ушундай ыкмалар бар бизде. Ошол эле мезгилде кооптонуу сөзсүз бар. Урматтуу ата-энелер, кооптонуу болду. Бизге дагы министрлик тарабынан ушундай сунуштар келди. Жашыл зонадагыларды окуткула деп. Тилекке каршы Баткен шаарында андай зона жок. Бардыгы эле ошо кварталдардан оорулар чыккан. Ошондой болсо дагы ошол биз санэпидка менен биргеликте, жергиликтүү бийлик менен биргеликте бир топ жолу чогулуп, штабта карап отуруп, ошол азыркы ошол 1-9, 11 класстарды окуталы деген чечимге келгенбиз. Бүгүнкү мезгил күнү ошол шаардагы 9 мектептин 2 башталгыч мектептери реалдуу түрдө 1-4 классты окутат. Булар Кызыл жол башталгыч, анан Булак башы башталгыч мектептери, анан калган 7 мектепте 1-9, 11 класстар бүгүн өз сабактарын башташты. Чоң рахмат. Эжеке, сиз дагы айтсаңыз, негизи эле азыр сизге суроом, ата-эне катары берейин. Сизде канча балаңыз мектепте окуйт, жана сизге кандай көз карашта калдыңыз, мисалы мектеп ачылат десе? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Микрофонду бир аз жакыныраак. Бүгүн азыр мына ошол сиздердин сурамжылоо жүргүзгөнүңүздөрдү уктук. Бул сурамжылоодо көпчүлүк ата-энелер аябай ушул кабаттыр болуп, ооба, балдардан биринчи биз ата-энелер өзүбүз кыжалат болуп атабыз. Балдарыбыздын билим деңгээли түшүп кетпесе экен, ушу балдарыбыз мектептен эле билим алса экен деп, ушуга биз өзүбүз абдан ынтызарбыз да. Балдарыбыз мектепте окушуна биз биринчи ушул биз ушуга ынтызарбыз ата-энелер. Эми балдардын мектепте мына окуу башталганына мен аябай сүйүндүм. Анткени менин балам быйыл 11 класс. Балам кийинки жылы мына 2021 окууга тапшырыш керек. Эгер ОРТдан кандай бала алат мектептен окуу ачылбаса деген ой мени дагы аябай түйшөлткөн да. Эми жакшы болду, мен аябай сүйүндүм ошо мектептин ачылганына. Эми ата-энелерге эмне деп айтып кетмекчимин? Мындан ары ушул мектептин иштеп кетишине биз ата-энелер өзүбүз себепкер болобуз. Өзүбүз дагы ушу балдарыбызга үйдөн чыккандан баштап айтып, үйрөтүп, ушул өзүбүз да колдон келишинче ушу жардам берип, маскаларын тактыртып, бардык ушул эрежелерди сактап туруу менен балдарыбызга өзүбүз да ошо айтып тарбиялап берсек, балдарыбыз да мектепте бардык ушул гигиеналык эрежелерди сактаганда, ушул мектеп мындан ары өз ишин жакшы жүргүзүп кетсе, мен ушуга сүйүнөт элем да ата-эне катары. Анан кичинекей балдарым да үйдө отуруп, ошол азыркы эле бул жерден балам окуй атат дегендей, чын эле кичинекей балам дагы мектеп эле жакшы экен, биз мектептен окуйт элек, качан окуйт, ушу ыйлаганга чейин барышат да. Ошон үчүн ушул мектептин ачылганы абдан жакшы болду, айрыкча ушул бүтүрүүчү класстар үчүн, 9-10 класстар үчүн. Чоң рахмат. Азыр эми биринчи чейрек бүтүп калды, ага. Биринчи чейрек мурдага салыштырмалуу, мисалы билим сапаты кандай болду? Кандай пайыз көрсөттү дегендей? Эми пайызда мындай көп деле айырмачылык жок. Баягы окуган балдар баары бир жакшы окуйт дегендей, билим сапатында кичине өзгөрүүлөр бар, бирок онлайн окууда дагы ушу биринчи чейректе балдардын мындай кичине тажап калган эмеси да билинди да, бизге келет да, баардыгы эмесчи. Жана сиз айткандай ошол пайыздык көрсөткүчтө көрүнөт. Биринчи чейректи ошол балдардын несек мындай караганда эми мурдакы бааларга карап дегендей ушундай тырышчаактыкка карап эметип чыгарып ошол биринчи чейректи жыйынтыктап алдык.
Чоң рахмат. Эми мен биздин YouTube каналыбызга калтырган комментарийдеги суроолорду дагы жеткиребиз. Саламатсызбы? Бала бакчалар да ачылабы дейт. Мектептер качан толук ачылат деп дагы калтырган. Рахмат, жакшы суроо. Бизде министрликте айтып жатат, азыр мына бизде 4 мамлекеттик бакча бар. Ошол 6 жеке менчик бакчалар бар. 6-нун 5-и азыр иштеп атат. Өзүңүздөргө маалым, Кыргызстан боюнча эле баягы мамлекеттик бала бакчалар азыр мындай аз санда эле иштеп атат да. Көпчүлүгү ушул жеке менчик бакчалар, жеке менчик дегеним буларда ошол 20-25ке чейинки эле балдар тарбияланышат да. Тилекке каршы биздин бакчаларда бул көрүнүш 2-2,5 эсеге көбөйүп кеткен. Ал эми мектеп окуучуларынын калган бөлүгү ачылат деген бул мына ушул азыркы болуп аткан ситуациядан баглык болот. Ошонон билинет. Анан дагы мен бүгүнкү окууну баштаган 9-11 класстарга айтып кеттим эле. Силер көч башы болгула, ушул алгоритмдерди баарысын жакшынакай ушу кармап берсеңер, силердин анау иниңер, инилериңер, карындаш сиңдилериңер дагы ошо кийинки жакынкы убактарда ушул кырдаалга жараша мектепке келип окуп калса деген ойлорду айттык да биз делечи. Чоң рахмат. Бул онлайн окуу убагы келгенде терс таасирин тийгизет деп ойлойсуздарбы деп калтырыптыр. Азыр бизге түз байланышка чыккан угарманыбызды кабыл алгандан соң жооп беребиз, Алло, саламатсызбы? Кош келипсиз. Түз эфирдесиз. Тааныштырып өзүңүздү алгач. Андан соң сурооңузду узатсаңыз болот. Алло, Гүлзада, сенсиңби? Ардактуу арман, биз түз эфирдебиз. Мектептин ачылыштары туурасында кеп кылып жатабыз. Эгерде сурооңуз болсо калтырсаңыз болот. Анан адашып чалып атасыз. Биздин сурообуз ошондо Баткенде ачылбайбы мектеп деп калтырган. Жана бул онлайн окуу убагы келгенде терс таасирин тийгизет деп ойлойсуздарбы деп калтырыптыр. Кандай? Онлайн эмес келген? Онлайн окуу убагы келгенде терс таасирин тийгизеби? Келечекте терс таасирин тийгизбейби деген ойдо окшойт, Жооп берип койсуз. Эми негизи баланын өзүнөн көп нерсе бул жерде талап кылынат. Бала эгерде ошол онлайн окуу учурунда берилген тапшырмаларды убагында аткарып, өз алдынча аракет кылып, өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө иштеген болсо, демек ал мектепте деле окуп жүргөндө деле өзүнүн үстүнөн иштеп жүргөн билимдүү балдар азыр да окуп атышат да. Бул баланын өзүнөн. Анан көбүнчө ошол ата-эне дагы бир аз контролдоп, жардам берип койсо, менин оюмча көп деле терс таасирин тийгизбейт. Эми ушул кырдаалдан аман эсен баарыбыз чыгып алсак, буюрса баары жакшы болуп кетиш керек. Чоң рахмат. Ал эми кийинки сурообуз, мектеп мисалы ачылганга чейин дезинфекциялап, тазаланып жүрдүбү жана мындан ары дагы кандай мисалы тазалоолор жүрүп өтөт? Эми буга чейин дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Бул санэпидстанция тарабынан, ошол эле МЧС тарабынан жүргүзүлдү. Ошол эле мезгилде биздин кызматкерлер дагы четте турган жок. Агай эжекелер баш болуп, ошол тех кызматкерлер ошол хлораминдер менен ошол мектепти бүтүндөй бардык ошол актовый зал барбы, тамак столовый, тамактануучу жерлерде бүтүндөй баарысыны 1-2 сыйрадан дезинфекция иштерин жүргүзүштү. Ушул боюнча бир аз мен да сүйлөп коеюн. Ушул шаардык кеңештин депутаты катары, шаардык кеңештин депутаттары дагы аябай ушул жоопкерчиликти моюнга алып, мектептердин баарын текшерип чыгышты. Текшерип, ар бир мектеп ушу алгоритмге жооп берет, булардын баарын карап, анан балдар дагы 1 класс 2ге бөлүнүп өтүлө турган болуп, бардык гигиеналык эрежелер сакталып, анан ушул жергиликтүү бийлик, мэрия тарабынан бардык керектүү ушул гигиенаны сактоо үчүн керектүү дезинфекциялоочу каражаттар сатылып алынып берилди. Ушу антисептик, хлорлор жана башкалардын баары ушу сатылып алынып берилди. Тепловизор. Тепловизор, атайын балдардын температураларын текшерүүчү бардык шаймандар алынып берилди.
Мен дагы кичине кошумчалап коеюн ушул эмеге азыр. Депутат эжеке айтып кетти. Ушул тепловизор, санитайзер, ушул мектепке кире салына турган килемчелер, хлор, ушулардын бардыгы ушул жергиликтүү бийликтен тарабынан алынып берилди. Ал эми ушул тагылуучу маскаларды биз ушул ата-энелер менен биргеликте сүйлөшүп, ата-энелер өзүнүн баласына ушу каалаган бет каптарын тагып берсин деген эмеге келдик да, келишимге келдик. Ошол эле мезгилде бизге мектепке кирип, балда кирип атканда ушул фильтрация бардыгы өткөрүлөт. Анан атайын журнал ачылат. Мурда 1-класстар бизде реалдуу түрдө окуп атканда 1-класстардын бардыгынын фамилиясы жазылып, бүт баарынын темперасы жазылчу да. Азыр эми балдардын саны көбөйгөнүгө байланыштуу ошол журналдарга баягы андай болбой эле койсун, журнал бош эле калсын. Эгерде кайсы балада бир температурасы боло турган болсо, ошол гана окуучунун фамилиясы жазылат да. Эгер ошол дене табы көтөрүлүп кала турган болсо, аны биз башка бир атайын бөлүнгөн класс бар. Ошол жака алып кирип, олтургузуп, анан мед кызматкерлерди чакырып, анан ошолор алар диагнозун коет дегендей, башка болот дегендей. Эгерде баланын табы эле чыгып, башка нерсеге подозрение жок болсо, бала 14 күнгө карантинге кетет. Чоң рахмат. Ардактуу радио угармандар, эми гана биздин толкунга кошулгандар болсо, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстандагы мектептердин ачылуусу тууралуу кеп кылуудабыз. Албетте биз конокторубуз менен дагы бир жолу айта кетейин, Баткен шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Ахматбеков Абдилла Аланбекович агайыбыз жана Баткен шаардык кеңешинин депутаты Назарат Кайыпова эжекебиз. Өзүңүздү кызыктырган суроолоруңуз болсо, сөзсүз түрдө бизге калтырсаңыз болот. Ал үчүн YouTube каналыбыздан түз эфирде көрө аласыз. Жана 0771 69 05 69 номери ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бизге түз байланыш бар экен, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Эми түз эфир болуп атпы? Түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңуз болсо узатсаңыз болот. Мен ошол Баткен шаарынын тургуну болом. Эми номер 3-тө, короче, 5-класста балам окуйт да. Ошону жок дегенде ошо 5-классты гана эле подгруппа кылып бөлүп окутса эч кандай эме болбойбу дегенимде. Себеби көп жаңы сабактар келип атат го 5-класста. Мисалы, технология деген бар, дагы башка сабактар болуп атат да, жаңы сабактарчы. Ушулардан вообще эле балдар, мисалы, менин балам, мен өзүмдүкү айтайын, эч кандай таасир албай атат да, эчтеке бир түшүнбөй атат, чынын айтканда. Ошону айтам да, экөөгө бөлүп туруп, мисалы, 2 сааттан бөлүп окутса кандай болот дейм да. Мисалы, 23 окуучу болсо, жарымын 2 сааттан кийин кайра жарым чакырып туруп деген да. Рахмат. Рахмат, жакшы суроо. Бул боюнча биз мына азыр сиз айтып аткан 5-класстын окуучулары 4 жыл бир мугалимде окуйт дагы 5-класска өткөндөн кийин ар түрдүү мугалимдер окутуп, жанагы сиз айткан кырдаалга түшүп болушат да. Буларды дагы биз эске алдык. Буюрса, эгер кырдаал ушундай туруп кичине жакшырып кете турган болсо, экинчи потоко дейбизби же кийин ушул жакынкы күндөрдө дейбизби, эгерде дагы бир уруксат бере турган болсо, биринчилерден болуп ушул 5-классты кошобуз деген бизде дагы пландар бар эже. Чоң рахмат. Эскертебиз, ардактуу радио угармандар, бул уктуруу Европа Бирлигинин ресурстарын колдонуп, алда жергиликтүү демократиянын Европа ассоциациясынын колдоосу менен чыгарылууда. Бул уктуруунун мазмуну үчүн жоопкерчилик грант алуучунун аты жөнү боюнча гана жүктөлөт жана Европа Бирлигинин же АЛДАнын көз карашын чагылдырбайт. Кийинки суроого өтөбүз. Агай, бизге мындай суроо келген экен. Эгерде мектептер толук ачылып калса, дейт, кандай болот? Кышка даярдыктарыңыздар кандай жүрүүдө деп калтырган? Жакшы суроо экен. Биз буга мурдатан эле даярданганбыз. Мисал ала турган болсок, шаарыбыздагы бардык мектептер бүгүн жылуулук берилди. Баягы көмүр менен жылытуучу мектептер дагы, электр энергиясы менен жылытуучу мектептер дагы бүгүндөн баштап бардык мектептерге жылуулуктар берилди. Ошол 4 мектеп бизде көмүр менен жылытылат. 4 мектепке дагы бүгүн көмүр толук болбосо дагы ошол 35% ташылып келген. Ал толук ташууга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу, бирок
азыр мына кампаларга биринчи келген эле кампага батпайт. Азыр мына ысык суук деген мезгил, жамгырдын убактысы келе жатат. Ошон үчүн биз ответ хранение деп договор түзүп койгонбуз. Ошол уткан киши менен, поставщик менен, ошо кишинин азыр кампасында турат. Бизге керек болгон убакта сөзсүз жеткизип берет. Ал боюнча мектептерде азыр жылуулук жакшы деп ойлойм. Чоң рахмат. Бизде түз байланышта дагы угарманыбыз бар экен. Кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз, түз эфирдесиз. Тааныштырып. Акайга суроо берейин дегем. Саламатсыз балай. Саламатсыз. Мына мисалы мына жоомарттарда башка мектептердечи мындай кошумча сабактар ачылганда ушундай эле мына номер 3-тө да сабактар ачылса болобу, мисалы англис тилден, орус тилден дегендей. Жоомартта кайсы жерде ачылыптыр? Частныйлар бар го энди, Балажан бар дагы бир эми ая бар го ошондой эле. Номер 3-тө да ушундай кошумча мугалимдер өздөрүчө эле сабак өтсө болбойбу дегенде, өзүнүн эле мугалимдери окуучуларга, жетишпеген окуучуларга да. Жакшы суроо экен. Мындайда алар деген ая башкалар булар лицензия алып 1-4 класска чейин, анан кошумча дагы окутуу боюнча дагы министрликтен атайын булардын лицензиясы бар да. Ошон үчүн булар окутулат. Мектепке азыр ошол дагы эле ошол берген сунуштамалары өз күчүндө бүгүн мектепке 1-9-11 класстан башка эч ким кирбеш керек. Ошо мектептеги персонал кирет, эгер жумушу болсо ата-эне кирет, андан башка адамдарга киргенге тыюу салынган. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы дейт. Мугалимдер ковидке анализ тапшырып, анан балдарга сабак өтөбү же кандай дейт? Эми урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, бул боюнча биз министрлик биз менен ушу билим берүү бөлүм башчылары менен онлайн конференция өткөргөндө ушул боюнча дагы эме кылганбыз, суроо бергенбиз. Ошол министрлик менен саламаттык сактоо министрлигинин биргелешкен буйругунун негизинде булар ПЦР тапшырбайт, бирок ошол мугалимдер өзүңүздөр билесиздер, мына сентябрь айында бардыгы ошол эмеден өтүштү, медициналык кароодон өткөн. Эгер мугалим бир тап чыгып же башка бир эме боло турган болсо, сөзсүз түрдө медициналык кызматкерлерге кайрылып, анан карантинге кетишет. Чоң рахмат. Ал эми биздин YouTube каналыбыздан калтырылган комментарийлерди дагы окуй кетели. 5-классты ачыңыздар, балдар бардык нерсеге эстен чыкты дейт. Жана Санжар Абдинаби аттуу угарманыбыздан келген. Окууну ачуу учурдун талабы болуп атат окшойт. Агайга, эжеге ийгилик каалайбыз. Окуучулар мектепти сагынды дейт. Бардык класстар ачылса жакшы болот эле, канткени менен эл ичинде амандык болсун деп калтырыптыр. Чоң рахмат. Амтайлы бул эме экен, калуу экен. Чоң рахмат. Эми сиздер тараптан дейт, жеке өзүңүздөр кандай чараларды көрүүдөсүздөр билим сапатын жоготпоо үчүн деген дагы суроо калтырылыптыр. Эми урматтуу мэрия тараптан, сиздер тараптан ата-энелер, бул боюнча биз мына онлайн сабактар болуп атканда дагы билим берүү бөлүмү тарабынан жетекчилер аркылуу окуу бөлүм башчыларына биз дагы тапшырмаларды улам берип турабыз. Ошол кайтарым байланышка кирген группаларга кирип, ошол балдар менен биргеликте ошол мониторинг жүргүзүлө депчи. Бул эми канчалык эме жүрүп атканын биздин бөлүмдөн сурап алсаңыздар болот. Бул эми сөз түрдө азыр жана депутат эчкебиз айтып кетти, балам окуганыга аябай курсанмын, сүйүнүп кеттим деп. Өзүңүздөр билесиздер, онлайн окутуу менен реалдуу түрдө окутуунун бир топ айырмачылыгы бар да. Ошон үчүн биз дагы ошо онлайн окутууда дагы ошо болгон күчүбүздү жумшап, аракетибизди жумшап иш кылып атабыз, сабактарыбызды өтүп атабыз десем жаңылышпайм. Чоң рахмат. Дал ушундай эле суроо бизге Уулжан Шайматова аттуу угарманыбыз YouTube каналыбыздан калтырган. 3-4 бала окуган үйдө телефон жетишпей жатат. Кечке узун болсо бир бала эле иштеп калганын эмне кылат? Ушуну ойлоп көрдүңүздөрбү деп калтырыптыр.
Жакшы суроо. Бул боюнча урматтуу ата энелер, биз директорлорго ошол пандемия башталган убактан эле өзүңүздөр дагы мына телевизор башка жактардан көрүп угуп атасыздар. Министрликке улам ошол боюнча маалымат берип турабыз да. Бул маалымат эми Кудайга шүгүр башка райондорго караганда Баткен шаарында бир топ жакшы эле. Эгер сизде ким болбоңуз, сизде эгер действительно ошондой кыйынчылык боло турган болсо, биз ошол мектептин директоруна кайрылсаңыз, биз жардам бергенге аракет кылалы. Анан мен да ушул ата эне катары ушу суроого жооп берип коеюн. Менде да 3 балам бар да, айткандай эле чындап кээде телефон талаш болуп калган учурлар бар, өзүбүздүн телефонду берип. Бирок мектептин мугалимдери ушунчалык иштеп атат, мурда келип класста 1 саатты 40 мүнөт өтүп туруп эле жыйынтыктап койгон болсо, азыр эртең мененки 8:30 баштап кечки саат 10го чейин иштеп атат да мугалимдер. Ошол баягы үй тапшырманы качан ошо телефон бошогондо ата эненин жумуштан бошоп бүтүп барып балага жардам берген учурда жөнөтсө да макул деп, ошого да ыраазы болуп, балдар эптеп ушу окуса эле болду деп мугалимдер түнкү саат 10-11ге чейин иштеп атат. Мугалимдерге чоң рахмат айтып коюшубуз керек да. Чоң рахмат. 3483 менен аяктаган угарманыбыздан келген. Саламатсыздарбы? Мектепти ачсаңыздар болмок. Ансыз деле балдар ойноп көчөдө жүрүшөт. Мектеп таза болсо, мугалим жана окуучудан башка адам кирбесе, неге ачпайсыздар? Базар ачык эле турат го деп калтырыптыр. Эми айтып коюң сен. Урматтуу ата эне, аябай мындай туура эле суроо бердиңиз. Мен айтайын дегеним, мына бала үйдө жүргөндө, жана сиз айткандай, базарда, башка жакта, же болбосо ошол достордун үйүнө барат, көчөдө бирге жүрөт. Бул жерде мына кырдаалга жараша жоопкерчилик бир гана сизде болот. Сиз өзүңүз гана жооп берип каласыз. Мына бүгүнкү күндөн баштап, мына 9-11 класстар бүгүн сабакты баштады. Бүгүндөн баштап жоопкерчилик, мисалы мектеп администрациясы баш болуп, ошол мугалимдер, тех кызматкерлер, гароно, районолорго, мэрия, акимчиликке, губернияга, министрликтер, айтор бардыгыбызга мындай ошол жоопкерчилик жүктөлдү да азыр. Кырдаал аябай мындай мен айтайын, ачык эле айтып коеюн. Кырдаал жакшы эмес. Биз кызыл зонада жашап атабыз. Ар бир шаардын бардык бурчунан ушундай ковид эмелери чыккан. Ошондой болсо дагы ошол санэпидстанция жакшынакай кылып иликтеп, ошо акырындан баштайлы деп ушул 2 класста азыр баштап отурабыз. Чоң рахмат. Кийинки дагы суроосу Үмүт Аят угарманыбыздан келген экен. Муса Кадыр атындагы орто мектебиде 400 окуучу бар, качан ачылат деп калтырган. Саламатсыздар. Биз эми шаардын эле жетекчилери отурабыз бул жерде. Ошондой болсо дагы бул боюнча менин маалыматым бар. Баткен районундагы мектептер 25 ноябрдан кийин ачылат. Чоң рахмат. Эгерде чет тил мугалимиден сурансак, жок дегенде ушул чет тилден кошумча сабак өткөрсө уруксат бересиздерби? Мугалимге бир аз болсо да төлөп берет элек деп калтырыптыр. Эми урматтуу ата эне, ушу чет тили мугалими мектепте эмес, мынау жана сиз жана мурдаракта суроо берди эле, ошол жеке менчик мектептерде же болбосо ошондой бир окутам деген мугалимдер бар. Эгер окута турган болсоңуз, директоруңузга тыштасаңыз болот да эмени. Сунушуңузду, балаңыздын фамилиясын, атын тыштасаңыз, ошол сизге ошондой специалистти таап бергенге биз даярбыз. Жеке лицензия алган ошол окутуучулар гана окута алат да, мамлекет тарабынан окутууга болбойт. Жеке лицензиясы бар мектептер, жеке лицензиясы бар ошо окутуучулар ошолорго айтып окутса болот. Чоң рахмат. Саламатсызбы эжеке? Депутат катары кандай чаралар көрүлүүдө мэрия тараптан деп калтырылыптыр?